Кыргызстандын күрөш боюнча улуттук курама командасы Монголияда өтө турчу Азия чемпионатына катышат. Мелдеш 19 апрелден 25 апрелге чейин Улан-Батор шаарында өтөт. Балбандар чемпионатка 5 күн калганга чейин Монголияга барып, Мелдештин алдындагы машыгууларды өткөрүшү керек. Бирок спортчулардын билетине каражат бөлүнө элек. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов билдирип, буга финансы министрлигин күнөөлөдү. Бүгүн 11-де чечилиш керек экен, чечилбей атат. Монголияга, Азияга уча албай турат. Именно Айсулуу Тыныбекова, именно Акжол Махмудов, Олимпиаданын күмүш медалынын ээлери бүгүн билетке Минфин тыйын которбой жатат. Мына караңыз, кыргыз мамлекетинин намысын коргогон биздин спортчуларыбызга болгон мамиле. Бул Минфиндеги кыргыз спортун түшүнбөгөн специалисттердин отургандыгы. Алар айтатмыш, давайте фонд ачып туруп элден топтоп барбайсыңар депчи. Бул эмне деген мамиле? Өкмөткө балбандардын каражатын өз убагында которуп берүү тапшырмасы мындан бир жума мурун берилгендиктен депутат Тазабек Икрамов буга көңүл бурулбаганын сыңгалды. Бир жума мурун протокол тапшырма бергем. Биздин ошо спортсмендерге болгон туура эмес мамиле, ошо жерде бөлүнбөгөн акча боюнча бир жума мурун протокол тапшырма бергем. Бир мында көңүл да буруп койгон жоксуздар да. Бул жерде биздин канча депутаттарыбыз айтып атат. Мындай Монголияга биздин спортсмендерибиз кете албай турат. Буну сразу чечиш керек, узатпай. Маданият министрлигине караштуу Дене тарбия жана спорт департаменти март айында Каржы министрлигине жалпы чыгымы 17 миллион сомго жакын каражатты Мелдешке барган спортчуларга бөлүү үчүн расмий кайрылган. Бул сумманын ичинде эки тарапка авиабилет, аккредитация, катышуу чыгымы, ПЦР тест жана күнүмдүк чыгым эсептелген. Анда грек-рим күрөшү боюнча курама командадагы 10 спортчу, 2 тренерге 2 миллион 850 миң 894 сом. Эркин күрөш боюнча курама командадагы 10 спортчу, тренерге 2 миллион 400 миң 30 сом. Кыз келиндер курама командасындагы 3 спортчу, 2 тренерге 1 миллион 195 миң 745 сом. 2 даргер, 1 массажистке 953 миң 436 сом. 2 калыска 609 миң 24 сом каралган. Бизде деген чоң иш-чара өтөрдүн алдында, мисалы Азия чемпионаты башкалар эле болбосо, бир ай мурун Минфинге атайын запрос жөнөттүрөт. Мисалы авиабилетке монча акча керек, жатаканасына монча акча керек, ПЦР тест, ошондой эле аккредитация күрөшкө катышуу үчүн жана башка чыгымдар. Мартта эле департамент дирекция по олимпийским видам спорта берген запрос. Ушундай керек деп, бирок бүгүнкү күнгө чейин акча түшүрүлгөн эмес счетко, алардын счетуна. Ал эми түштөн кийин Каржы министрлиги расмий сайтына спортчулардын Мелдешке баруусуна каражат бөлдү деген маалымат жайгаштырды. Бирок каражаттын кечиктирилип бөлүнгөнү боюнча жооп ала алган жокпуз. Белгилей кетсек, Монголиянын Улан-Батор шаарында өтө турчу Азия чемпионатында Кыргызстандын намысын 23 балбан коргойт. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Бишкек.